Добуш басып аза күтүп тургула, добулбасты дүңгүрөтүп ургула. Эскере биз баатырларды бүгүн биз, калайык ордуңардан тургула. 1941 жылында Ала тоодон аттанышып кыргынга, мекен үчүн кыйып таштап өмүрүн, 300 миңи кайтпай калды кыргызга. Тыныч жаткан элиме душман келип кол салды. СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Өз балдарын көз жаш менен өлүмгө узатышты. Ыйлап сыздап энелер, курман болду, баатыр болду мечендер. Жашасын деп бизди ушул өмүрдө кан согушка апалар да барышкан. Өмүрлөрүн тобокелге салышкан. Жолбош жүрөк жоокерлердин жарааттарын таңышкан. Танк алдында тайманбастан барышты. Эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар. Эли бизге жеңиш менен кайтышты. Менин чоң энем Абдукаримова Карамат 1927 жылы Майдан айылында туулган. Ал улуу ата мекендик согуш жылдарында 14 жаш куракта болгонуна карабастан тылда күжүрмөндүк менен эмгектенген. Мен чоң энем менен сыймыктанам. Келечекте чоң энемдей болуп мекенге кызмат кылган ат уулдардан болууга аракет кылам. 1941 жылдан баштап 1945 жылдары улуу ата мекендик согушка катышкан. Элини жерини фашисттик баскынчылардан коргоп, атуулдук милдетин аткарган. Орден медалдар менен сыйлашкан. Мен атам менен сыймыктанам жана андай болушту каалайм. Тып-тынч жаткан элинде душман келип кол салды. СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Танк алдына тайманбастан барышты. Эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар. Эли бизге жеңиш менен кайтышты. Айылдаш менен чоң атам Мамажанов Шады, Сары Алтын айылынын тургуну. Ал 1942 жылы ноябрь айында фронтко кеткен. 815 артиллериялык полкто душмандар менен күрөшкөн. Катардагы жоокер. 1943 жылы 2 жолу оор жаракат алган. Курск, Воронеж, Калуга, Житомир шаарларында душмандардан бошоткон. 1944 жылы үйгө кайткан. 2006 жылы кайтыш болгон. Мен өз айылдашым Мамажанов Шады чоң атам менен сыймыктанам. Ошондой эле курман болгон баатырлардын эрдигине баш ийип таазим кылам. Эч ким, эч нерсе унутулбайт. Анда эмесе мен эстафетаны Алпасай орто мектебине Алпаев өмүр шамы үй берип кармаган. Ар күнүңдү эл журтуң арнагын. Текке кетпес асыл эмгек жасасаң, ошол болуп үй болуп калган. Амансыңбы, куттуу талам. Мына мен Толгонай. Дагы бир жолу Субанкулду, Касымды, Майсалбекти, Жайнакты, Алиманды эскерип ушул жакка жол тартып, сагынычымды, кусалыгымды басканы келе жатам. Ушул касиеттүү жерге жакындаган сайын жүрөгүм оозума тыгылгандай болуп энтигип араң эле дем алып барам. Аба жетпей барат. Каралдарым, кайрандарым ай. Субанкул, Касымдан каракат келген күн. Түн түшкүдүн ай. Майсалбегимчи? Майсалбегимде жазган каты дали жүрөгүмдө. Жашоо дерти кеткен байкушум ай.
Апаке, ак сүтүңдөн айланайын апакем. Мен сенин кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да, эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай ак баракта түктө отурган кезим. Акыр түбү менин кылган ишимди туура деп табаарсың. Мен ага өзүм ишенгенде ишенем. Ооба апа, туура дээрсиң. Ал эми менин айтаарым, согушту биз тилеп алган жок. Бул көптүн башына келген кыйын иш. Бүткүл адам баласына балта урган сонун күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Аны үчүн кан төгүп, аны үчүн жан берип, аны кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз апа. Антпесек биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп эрдик көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарга тамга таанытып, окутуунун ордуна курал кармап жоокер болдум. Ал менин кызматым. Мына азыр мектепте окуучу жаштарга менин биринчи жана эң акыркы берип кетер сабагым ушул. Аларга окутуп кеткен билимим да ушул. Буга мен турмуштан алып чыккан баардык билимимди, баардык дилимди жумшайм апа. Бир сааттан кийин мен мекенем тапшырган ишке барып, кайра кайтпайм. Душмандын талылуу жерине барып, аны кыйратып, өзүм да жок боломун мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн, дүйнөдөгү баардык жакшылыктар үчүн. Бул менин акыркы катым. Акыркы калем шилтешим. Акыркы сөзүм. Апа, миң бирик апа десем да кадырыңа жетер белем, түшүнгүн апа. Бул жөн гана өлүп берүү эмес. Бул жөн эле жанкечтилик эмес. Бул өмүр сүрүүнүн эң бир эбегеси түрү. Кулакка балким жатуу кылса да, бул жашоо үчүн болгон өлүм. Мен өз ыктыярым менен ушуну туура таптым апа. Мени жоктоба апа. Мени артымда туягың калган жок дебе. Дүйнөдө мындан ары согуш болбосо, жаңы төрөлгөн ымыркайдын ыңаалаганы ошол мен. Бой жеткен сулуу кыздардын жоодураган көздөрү ошол мен. Бутакта көгөргөн жалбырак ошол мен. Талаада өнүп чыккан эгин ошол мен. Мугалимдин балдарга үйрөткөн эң алгачкы А тамгасы ошол мен. Ошолордун баары мен. Ошонун баарын мени деп билип жүргүн апа. Ыйлаба апа, ыйлаба. Эч ким ыйлабасын. Мындай өлүм үчүн эч ким ыйлабасын апа. Кош түбөлгө кайыр кош. Кош карааныңдан айланайын Алатооң. Кош. Сенин мугалим уулуң лейтенант Майсалбек Субанкулов, фронт 9-март 1943 түнкү саат 12. Максатыңа жетпей кеткен Майсалбегим ай. Жайдары балам жайнагым. Силер бир эле менен эмес, адамзаттын жүрөгүндө түбөлүк жашайсыңар. Кош түбөлгө, кош. Өлбөсөм, эмки жылга дагы келермин. Назарыңыздарда
Тогонайдын образын аткарууга аракет кылган мен Кадамжай районуна караштуу Сары Алтын орто мектебинин 9-классынын окуучусу Абдилмажитова Өмүркан. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Албаев Илабачы. Билесиң го, кансыз согуш болбосун, кан деп учат, жан деп учат коргошун. Кан майданда каза болгон көрүнөр. Каалап деген кадыр шерик жолдошум. Илабачы, тырмабачы, согуу беттин анарын. Кийбе ташта кереги жок каранын. Жыл болот, кемтик толот, жаш жетет, жашын тилеп, эмчектеги баан. Илабачы, кайрын ишке батырган. Сабыр кылчы, айтканын ук акындын. Коркоп бирөө, коюнумда жаткача. Аты жакшы, жесири болуп, баатырдын. Өлөгөн Мамеев эстелик. Биз турмушта аталардан кеч келдик. Тээ батыштан адам канын кечпедик. Аталар төрөлө элек биз үчүн, кала берди танк алдында тепселип. Өткөн согуш кан майдандан сес берип. Турат бүгүн бардык жерде эстелик. Гүл ордуна койдум ушуларымды, аталарды, агаларды эскерип. Жаз келгенде кадырат, жашыл тарта жан жагым. Күтө берем көйкөдөп улуу жеңиш майрамын. Эрте туруп көчөдө эл дайрадай агылып, күлкү ырга аралаш, күү угулат жаңырып. Күн жетти, мына эми жеңиш бизди. Согуштун ооругун кабыл эстей, эл үчүн жанын курман кылгандарды эстейбиз. Жеңиш менен улуу жеңиш үчүн эле бизге келип калган жок. Жырткыч фашист немистер келип кетип калган жок. Же болбосо жаш балдар жашынмак ойноп калды эле. Сөзөрү менен атышып, өлмүш болуп катып жаткан элине душман келип кол салды. Эстердин жеринде кандуу согуш башталды. Тайманбастан барышты, эл жер үчүн душман менен алышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар, эл бизге жеңиш менен кайтышты. Эстейлеле шаарымды өрт чалганын, өчүрөм деп окко учканы калганың, бетиң тытып кара шаалы жамының, күнгөн кезден күлбөй жесир калганың, бир боорумду чирүү бойдон күнгөндө эстечи. Таш согушка апалар да барышкан, өмүрлөрүн тобок элге салышкан. Жолборс жүрүп жоокерлердин жарааттарын таңышкан. Танк алдына тайманбастан барышты. Эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар, эли бизге жеңиш менен кайтышты. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер жана окуучулар. Сиздерди кирип келген 9-май улуу жеңиш майрамынын 75 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ушул ырды кабыл алып койсоңуздар. Расцветали яблони, груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, гости заварла, на того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем след, и бойцу на тайне пограничья